Мен азыр дүйнөнү калеми менен багындырган алып жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун кичи мекени Шекер айылында турам. Белгилүү болгондой, залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун кичи мекенинде Чыңгыз Ааламы маданий мемориалдык комплексин реконструкциялоо жана куруу иштери жүрүп жатат. Башкы планга ылайык маданий комплексин аймагында жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун үй-музейи, заманбап кинотеатр, китепкана жана мейманкана дагы чогуу курулуп жатат. Комплекстин аймагында 120 көрүүчүгө ылайыкталган ачык асман алдындагы амфитеатр дагы курулуп жатат. Мен азыр Чыңгыз Ааламы комплексинин чок ортосунда турам. Бул жерге Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма чыгармасынын негизинде Кызыл алма багы дагы отургузулмакчы. Чыңгыз Ааламы комплексинин аймагындагы негизги бөлүктөрүнүн бири бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан алынган чакан архитектуралык формалар дагы курулат. Ошондой эле боз үйлөр үчүн атайын чакан боз үйлөр шаарчасы дагы кошо салынып жатат. Чыңгыз Ааламы мемориалдык комплексинин жалпы аянты канча болот? Ошодон баштасаңыз. Бул жерде жалпы аянты 15 гектар аталып атат. 15 гектардын ичинде музей, многофункциональный комплекс. Музей, анын ичинде конференц-зал, китепкана, жана кинозал ушулар камтылган. Бул этажы бир этаж болот. Ошол менен бүтөт. Бетондун жумуштары азыр фундаментный часть бүттү 100%. Андан кийин колонна ригелдер ошо менен ишке отделкасына киребиз. Андан тышкары бул жакта амфитеатрдын бетондун жумуштары дээрлик 100% аяктады. Азыр болсо изоляция жумуштары жүрүп жатат. Кийинки этаптарга камылды. Бул комплекс 10 жыл мурда башталган экен, бирок кээ бир себептер менен токтоп калган экен. Бунун жандандыруусу Кыргыз Республикасынын президентинин Жапар Асадыр Нуркожоевичтин колдоосу менен Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусунда ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Жумаев Эрмат Жумаевичтин демилгеси менен башталып атат. Бүгүнкү күндө курулуш иштери 35%га бүтүрүлдү. Бул курулуш чоң маданий комплекс болот. Туризм өнүктүрүү багытында чоң салымын кошот деп биз ишенебиз. Бул комплекс өлкөнүн маданий туризмин өнүктүрүүгө багытталган. Учурда курулуш иштери 35%га аяктап калды. Чыңгыз Ааламы маданий мемориалдык комплекси өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берилет. Айжамал Байырбек кызы, Бесултан Рахатбек уулу, Айтматов району.